Нарын шаарынын драм театрында бут коерго жер жок. Өнүгүү Прогресс партиясы коомдун өнүгүшүнө салымын кошкон адамдардын эмгегин белгиледи. 2 жыл аралыгында партия Нарын облусу боюнча айыл чарба, саламаттыкты сактоо, билим берүү, маданият, курулуш жана спорт багытында иш алып барып, анын жыйынтыгы чыгарылды. Экономиканы көтөрмөйчө биз эч нерсе эч качан биз бутка тура албайбыз, урматтуулар. Ошон үчүн биздин багытыбыз бул экономика. Экономиканы көтөрсөк, айлыгын да көтөрөбүз, пенсиясын да көтөрөбүз. Андан кийин бүт баягы пособие, тиги башкалар баягы социалдык пособияларды жоготконго аракет кылабыз, урматтуулар. Ушу Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын атынан жакшынакай бир машина белек кылып атабыз. Элизага ден соолук каалайбыз. Элиза келечекте биздин кыргыз мамлекет туусун көтөрөт олимпийский чемпионаттарда. Рахмат сага, Элиза. Бар бол, аман бол. Эн калатпайт. Нарын жерин кызы Элза Абдыкадырова 21 жашта болгону менен спорттун 5 түрү боюнча чебер болууга жетишти. Алар эркин күрөш, самбо, джиу-джитсу, бел күрөш жана казак күрөшү. Кыргызстан боюнча мелдештерде 50 медаль чогултса, чет өлкөдөн 10 медальга ээ болгон. Медальдарды көп чогултканы менен унааны белекке эч ким бере элек болчу. Өнүгүү Прогресс партиясы Элза Абдыкадыровага кыялындагы Honda Inspire унаасын тартуулады. Honda алайын деп ойлонгон болчумун, бирок ошо акчалар жетишпестигинен албай калгам да. Анан азыр ошо тилегим кыялыма жетип отурам. Мындан бир жума мурун дүйнө чемпиондугуна барып келдим, дүйнөнүн биринчилигине. Ал жерден ошо 3-орунду ээлеп келдим. Андан кийин болсо андан бир күн өткөндө эле ошо Оренбург шаарында дүйнөнүн кубогу болду. Анан да 3-мести алдым. Мыкты спортсмендерди мыкты машыктыруучулар тарбиялайт. Канат Сыдыкбековго партия Honda Step Wagon унаасынын ачкычын тапшырды. Буга чейин бизде эч кандай техникабыз жок болчу. Бул машина Кудай буйрса биздин спортчуга чоң кызмат көргөзөт деп ишенем. Биздин окуучуларды мелдешке алып барганга аябай каражаттан аябай кыйналчубуз. Азыр Кудай буйрса чоң машина болуп атат, 7 месталык. Буга 10 бала салып алып, буйрса мелдештерден калбайбыз. Ошондой эле кадыр барктуу ардак грамотасын, медальдар жана акчалай сыйлыктар менен билим берүү, спорт, медицина жана айыл чарба тармагындагы адистер сыйланышты. Эң биринчиден биз деген Актала районуна бардык. Себеби дегенде эң алыскы район. Аяка жөнөкөй акимден башка чоңдорду да азыраак эле барат болуш керек. Эң биринчиден өзүңөр билесиңер, ошо МТСтен баштадык, каналдарда касып баштадык. Себеби дегенде дыйкандардын чөнтөгү калыңыраак болсо, элдин турмушу дагы кичине оңолуп кетет деген ойдобуз да. Мамлекетти карап отурбастан өзүбүз дагы жумуш аткарайлык. Өзүбүз ушул аз болсо дагы салымыбызды кошойлук. Жөнөкөй карапайым дыйкандарга мүмкүнчүлүк шарттар түзүп берели деген ой менен иштеп келатабыз. Мына сиздер кинофильмде көрдүңүздөр. Мына МТС дегендерди куруп келатабыз. Кыргызстан боюнча биз мына 11 МТС кылып келдик. Мына Ысыкөл областында 7 районда жараттык. Акталада, Чүйдө Жайыл районунда, Таласта Талас районунда, Жалал абад Ош областтарында МТСтер куруп келатабыз. Биз мамлекет боюнча иштеп келатабыз. Эки нерсени биз жетиштик. Кайсы жерде биз МТСтерди ачкан болсок, мына ошол жерде биз биринчиси бул жеке менчик техникалардын баасы түштү. Анткени биздин бааларыбыз арзан. Экинчиси биз жөнөкөй дыйкандарга биз үмүт пайда кылып бердик. Анткени ал дыйкан мына жерде техника бар экен. Бул жерде техника болсо, мен өзүм жерин иштетип, өзүмдүн жеримден иштетип пайдасын көрөм деп. Куттуктоодон кийин Бакыт Төрөбаев, Алишер Мамасалиев, Жыргалбек Сагынбаев жана партиянын башка өкүлдөрү Нарын шаарынын тургундарынын көйгөйлөрүн угушту. Электр энергиясына болгон тарифтердин кымбатташы, суу жана жолдор маселелери нарындыктарды көп жылдардан бери түйшөлтүп келет. Өнүгүү партиясын азыр Нарын облусу аябай жакшы билип калды. Өнүгүү партиясы жөнүндө эми бизде азыр мына 200 саясий партия бар да. Бирок ошонун арасында жаш партия, бирок жаш партия болгону менен эмгеги менен элге кылган кызматы менен таанымал болгон ошо Өнүгүү партиясы.
айрыкча Нарын областынын Ак Дала районунда, Ал Баш району, Кочкор районунда, биз мына эл менен карапайым калк менен Нарын районуна мына быйылкы кылган кызматтарыбыз менен эле Өнүгүү партиясынын ишин, эмгегин баалап карапайым калк билип калды. Иш чарада орун алган дагы бир чоң жаңылык Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти белгилүү Куудул Күмөндөр Абылов Өнүгүү Прогресс партиясынын катарына расмий түрдө кошулганын жар салды. Өзүнүн бул тандоосун ал кара сөз менен эмес, ыр жүзүндө окуп берди. Куучуңдашкан куйттуу чалдар кузгундарга белин бүгүшөт. Сууга тийген сук мырзалар сууну пулдап доорун сүрүшөт. Калың журтту какшатышып кайсарына жыргап күлүшөт. Эчке атканда эл даттырып, эл сыйынчу жер саттырып, эркекмин деп басып жүрүшөт. Жер байлыгын, эл байлыгын жепи түштү ташып алыска, береке жок, бересе көп, белчебизден баттык карыска. Папке талаш, шапке талаш, пара болду шайлоо жарышта. Эки күндүн бири пикет, бири күйсө, бири түтөп, биз барабыз кайсы калыска.